Келиңиздер, алгачкы кадам жөнүндө айтып берейин. Алгачкы кадам бул бардык нерсенин башталышы. Элестетиңиздер, менде бир укмуш максат бар. Айтайлык, мен Бишкек шаарынын үстүнө бир вентилятор койгум келет. Анткени жайында аябай үп жана ысык болуп кетет шаар, мен ушунун үстүнө бир вентилятор койгум келет. Бул реалдуубу десе, бул реалдуу. Же жок эле дегенде, могу адырга жана желек турган жерге бир 20 самолеттун, 20 Боингдин моторун коюп, ошого вентилятор улап, жайында Бишкекке үйлөтөйүн. Эмнеге Бишкекке шамал келбей атат, жанагы бийик тамдар тосуп калыптыр шамалды. Бу нормально? Нормально. Амбициозно? Амбициозно. Ким билбейм, кимдир бирок дөөрүктөйбү. Айтайын дегеним ал эмес. Мисал үчүн айтып атам да. Мына ушундай бир максатым бар. Укмуш максатым бар. Ушул ишке ашпайт. Эгерде алгачкы кадамды жасап алсам. Алгачкы кадам бардык нерсенин башаты. Адам баспай коймок, эгерде биринчи тай дегенде баспаса. Элестет, 10 жашка чейин баспай отура берет. Алгачкы кадамды таштаган эмес. Адам үйлөнмөк эмес, эгерде алгачкы кадамды таштабаса, барып таанышпаса, же үйлөнөсүңбү десе, жок дегенде деп айтпаса, алгачкы кадам жок. Мен акыркы кезде ушул маселе боюнча көп ойлончу болдум. Анткени маркетингде да бул олуттуу маселе. Call to action дейт. Алгачкы кадам. Эмнеден башташ керек? Кайсы кадамга адамды түртүш керек? Ушунун негизинде ойлонуп атып, өзгөчө биздин жаштарыбыз эмне үчүн максаттар менен кыялдын айырмасын билбейт десе, максатта алгачкы кадам болушу керек да, эмнеден башталат иш. Кыялда бул жок. Ошондуктан реалдуу ишке аша турган максаттар деле биздин жаштарыбызда кыял бойдон калып калат экен. Эмнеден баштаарын билбейт экен. Иштин көзүн билген адам деген сөз бар. Бул ким? Бул ишти эмнеден баштаганды билген адам реалдуулукта. Кое тур, мынерин мындай кылып туруп, муну мындай кылабыз дейт. Ушул иштин көзүн билген адам. Ошо реалдуулукта бул эксперт. Ушул ишти билет. Тоону карап туруп, мен мына тоого көп басам. Эртең менен чыкканда мына тоого чыксамбы, чыкпасамбы дейм. Эмнеге? Аябай бийик көрүнөт. Алыс көрүнөт. Анан менин максатым тоого чыгышпы? Же тоонун үстүнө туруп алып селфи кылышпы? Же тоого чыгышпы менин максатым? Тоого чыгыш. Анда кеттик. Тоого жакындаган сайын бийик көрүнө берет, бийик көрүнө берет, бийик көрүнө берет, корко бересиң, корко бересиң. Кетип калгың келет кайра артка. Анан мен акыркы кезде ушуга көндүм. Жок, чыгабыз. Мынерге эле чыксак, чокуга жетет экенбиз. Чындыгында мынердегидей эле көрүнөт. Анан ушинтип чыгып баратканда бир аз олугуп, аз калды деп барасың. Чокуга жеткенде чыгып карасаң, мынерге чыгып жеткенде карасаң, андан нары дагы бир чокуу пайда болот. Отурбайсың, дем албайсың, мынауга чыгайын деп баягы жерде сага биринчи дөбө сага бир шык берет, бир кубат берет, ишеним берет. Мынтип карасаң, жерден көтөрүлүп кеткенсиң. Туруп алып айтасың, жана жерде мына аябай бийик көрүндү эле. Ошол жерде турам азыр, кеттик, мына жака чыгабыз. Тияка кетесиң, кишилдеп кетесиң, барып туруп дагы наркы дөбөгө чыкканда, бир 4-5 метр калганда, азыр чыгам деп барып карасаң, андан 2 эсе бийик дөң турган болот. Тоого чыккандар билет муну. Ошентип кете бересиң. Эмнеден башталды? Алгачкы кадамдан башталды. Эгерде жерде туруп карасаң, бул аябай чоң көрүнгөн. Сен алгачкы кадам таштадың, 1 дөң, 2 дөң, 3 дөң, 4 дөң. Мен бул тасмадан эмнени айткым келет? Балдар, алгачкы кадамды таштаганды билиш керек экен. Биринчи кадам каерден башталат иш? Ошол эле тоону уратам десең, каерге урасың кетменде? Тоонун чокусуна урбайсың да, түбүнөн баштайсың. Туурабы? 1 кетменден, 2 кетменден, 3 кетменден, аста-аста, секин-секин.
Мына ушул алгачкы кадамды кылбаган адамдар өмүр бою гениалдуу идеялары менен жашайт, ишке ашпаган. Өлгөндөн кийин ошол идеясын мүрзөгө көтөрүп кетет. А мүрзө бүт ишке ашпаган миллиарддаган идеялардын мекени. Эң бай өлкө бул мүрзө. Аябай идея көп. Гениалдуу идеялар көмүлүп жатат. Эмнеге? Биринчи кадам ташталган эмес. Биринчи кадамды эмнеден ташташы керек экендигин билбей атса, ага билбегениңди сура деген өкүм бар. Мен муну эмнени айткым келет? Максат барбы? Кайсы кадамдан башташ керек? Ушуну изилдегиле. Ушул кадамды таштайсыңар, бир кадам ташталды. Бул кадам экинчи кадамды көрсөтүп берет. Бир дөң экинчи дөңгө ачкандай эле жолду. Бир кадам экинчи кадамга ачып берет. Экинчи кадам үчүнчү кадамды көрсөтүп берет. Бир кезде карасаң максатыңа жетип калган болосуң. Мына ушундай балдар.